Өлкөдө коронавирус оорусунун алдын алуу үчүн өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режими киргизилип, бир топ калкка кызмат көрсөтүүчү мекеме ишканалар убактылуу жабылган. Ага карабай республикалык штабтан май куюучу жайларга тыюу салынган эмес. Ошондой эле экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат мыйзамсыз күйүүчү май саткандарды аныктоо иштерин жүргүзүп жаткандыгын маалымдаган. Мыйзамдуу түрдө атайын күйүүчү май сатуучу жерлерде вирустан коргонуучу атайын кийимдер менен камсыздалып, ал жерде бир гана кызматкер бардык эрежелерди сактап, кардарларга кызмат көрсөтсүн деген талапты коюп жана көзөмөлгө алганбыз деп билдирген биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Азыркы ишке кирип аткан биздин кызматтагы кызматтар, экономиканын тармактары, бизнес чөйрөсү деги эле ким кайсыл тармакта иштебесин сөзсүз түрдө кандайдыр бир иштерге киришип атсаңыздар, ал жерде ошо санитардык норманы сактоо, сөзсүз түрдө кызматчылар, ишчилер ошол атайын жанагы сактоочу маскаларды, анан керектүү жерлерде атайын ошол ар бир адамды сактай турган коргоочу кийимдерге чейин сөзсүз түрдө болуш керек. Дагы бир негизги биздин тармактын кээ бир бөлүктөрүндө айтып койчу нерсе, мисалы үчүн мына бизде Бишкек шаарында же болбосо республиканын бардык аймагында бүгүнкү күндө мына башынан бери эле өзгөчө абал киргизилген убакта деле ушул жанагы май куюучу станциялар иштеп келди. Бул жерде май куюучу станциялар дагы бүгүнкү күндө ошол биздин жарандарга коронавирус оорусун таратуучу мындай рискке кирген же болбосо коркунучтуу бар деген ошо зонага кирет. Себеби билесиздер, биз барып автомашина менен барып заправкага токтоп ошол жерде май куюп атканда баягы биз май куюучу атайын пистолет деп коет, ошону алып туруп май куябыз. Ал колдон кол өтөт. Эгерде ал жерде атайын иш-чаралар, дезинфекциялар тез-тез жүргүзүлүп турбаса, ал жерде жанагы кайсы бир өзү да билбеген оорулуу келип туруп, жана пистолетти кармап ал жерде ошол бактерияларды же болбосо инфекцияны калтырып кетиши мүмкүн. Ошонун негизинде башка бир таза жараныбыз келет да, анын артынан ошону кармаганда ага жугат. Ушул сыяктуу маселелер бар. Анын үчүн аларга да биз атайын нушкамада көрсөтүлгөн ошол авто май куюучу жайларда сөзсүз түрдө бир гана адам ошол пистолет менен иштеш керек. Ошол май куюучу жайдын кызматкери өзү пистолет менен келген автомашинага ошол майды куюп бериш керек дагы. Ал киши сөзсүз түрдө жанагы коргоочу костюмдар менен, респиратор менен же болбосо маска менен сөзсүз түрдө жабдылыш керек. Андан сырткары дезинфекция иштери сөзсүз түрдө жүрүлүп туруш керек. Эми карап көрөлү. Боронов айткан мыйзамдын негизинде атайын күйүүчү май саткан станциялар канчалык деңгээлде эрежени сактап жаткандыгын. Эми салыштырып көрөлү. Эрежени кайсыл май куюучу жерлер так аткарып жаткандыгын. Мыйзамдуу болуп туруп вируска каршы эрежелерди сактагандан кийин, мыйзамсыз болсо дагы эрежени так сактап, күнүмдүк тамак ашын таап жаткандар вирусту жайылтуучуларга кирбейт. Себеби бир гана сатуучу келген кардарларга кызмат көрсөтөт. Анан дагы мыйзамдуу деп аталган күйүүчү май саткан жерлерге караганда, мыйзамсыз деп табылган күйүүчү май саткан жерлерде майдын баасы салыштырмалуу 5 сомго арзан. Мыйзамдуу деп аталган май куюучу жайлар коронавируска каршы коюлган талаптарды аткарбай жатса дагы, алардын иштөөсүнө чектөө коюлбай, алардын эрежени сактабай жаткандыгын текшерген бир дагы жан жок. Ал тургай финанс полициясы май куюучу жайлардан сырткары сатылып жаткан күйүүчү май саткандарды көргөндөрү болсо кабарлап коюусун дагы жарыялаганга жетишип калган.